Assalamu alaikum. Mekендеш медиа YouTube каналының көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Тугандар, бүгүн биз сиздер көптөн күткөн мынау көчөттөр боюнча көптөгөн комментарийлер түштү. Ошол сиздердин сурооңуздар боюнча мен азыр ошол көчөт саткан өзүбүздүн акабыз практик тажрыйбалуу малина боюнча опту бар Октор акабыздын немесиге келдим. Азыр ушул көчөттөр сатып аткан экен. Мен атайын ушуну суранып, сиздер үчүн көрсөтүп коеюн деп туура көрдүм. Андыктан биздин каналга биринчи жолу көрүп аткандар, катталышты унутпаңыздар. Подписаться кнопкасын басып, катталып коюңуздар, лайктан басып, комментарий жазып койсоңуздар болот. Жана кандай видеолорду көрсөңүздөр, комментарий калтырып коюңуздар. Биз сиздерге колдон келишинче пайдалуу видеолор тартып чыгарабыз. Тугандар, биз азыр ошо кадам жайда чоң логистикада турабыз, холодильникте. Сиздер мынабы комментарийлерге биздин видеолордо көптөгөн көчөттөрдү менден сурадыңыздар деле. Мен өзүмдө жок болгонуга байланыштуу сиздерге ушул көчөт тууралуу адрести берейин деп атайын ушу көчөттөр жөнүндө атайын сиздер үчүн видео чыгарып атамын. Кимде ким малина кылам дегендер ушул видеону жакшылап аягына чейин көрүңүздөр. Анан азыр мен ушул жерге комментарийге описанияга номер калтырам, ошол жерден алып, ошол Октор акабыз менен байланышсаңыздар, мына ушундай заманбап ыкмада көчөттөр сатылууда. Тугандар, бул жерде азыр көп көчөт келип уже сатылып кетти. Анан азыр эле көчөт калды, бирок ошол мен айткан азыр номер калтырам, ошол номер менен байланышсаңыздар, эрте жазда азыр дагы наличий бар дейт. Өзү менен байланышып толук маалымат аласыздар. Ошондуктан бул көчөттөр аз экен деп андеме кылбаңыздар. Ушул эле көчөттөр келип, то есть остатки ушул эле калыптыр, бирок дагы бар деп атат. Ал жөнүндө өзүдөн толук маалымат аласыздар. Тугандар, мынандай азыр бул жерде мынау көчөттөр азыр отургузсаңыздар боло берет. Мынау бул уже уктаган маалы горшоктордо мындай пакеттерде турат. Бул баягы башкалар, мисалы үчүн көрүп атасыздар, башка эмелерде мындай тамыры ачык менен келет да, немесе көчөттөрчү. А бул мынандай кассетада келет. Көрдүңүздөрбү, тупракты ичиде. Бул кассетадан чыгарасыздар дагы, сразу өзүнүн тупрагы менен отургузсаңыздар, көктөө процесси жакшы болот. Мен аркада ачык немеде шамалдап калып, мындай эме жактары көбүрөөк болот да, бул жерде мындай тупрагы менен даяр келет экен. Ошондуктан бул эмесин кассетадан чыгарып эле отургузсаңыздар, өзүнүн тупрагы менен жерге адаптация болуп жакшы болот. Анан бул жерде азыр кайсы сорт кайсы эме экенин мен билбейм. Бул жерде азыр Кералайн менен Маравилла деген сорту бар деди. Ал мына жерде жазып коюптур, мына пакетиде. Кералайн деген сорт экен. Анан Маравилла деген сорту бар деди. Ошол сорттор бар экен. Жазда дагы башка түрлөрү дагы болот дейт. Аны өзү менен байланышып, толук маалыматты ошол описанияда номерден аласыздар. Маравилла жөнүндө сурасам, гарантия бар, жакшы деди. Ошондуктан тугандар, малина кылам дегендер ушул номерди алып байланышып, азыртан маалымат алып, эрте жазга азыртан даярдансаңыздар жакшы болот. Себеби бул акабыз өтө тажрыйбалуу, Бишкекте дагы көптөгөн гектарлаган малиналарды кылып жүрөт. Опту жетиштүү, түндүктө дагы, кадам жайда дагы дегендей. Ошондуктан ошол акабыз менен байланышып, малиналар боюнча көп суроолорду ошол акабыздан алсаңыздар жакшы болот. Себеби бизге караганда тажрыйбасы көбүрөөк. Анан көчөттөр боюнча кулпунай көчөттөр дагы сатат. Ал боюнча дагы кайрылсаңыздар боло берет. Тугандар, ошол биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Буюрса сиздерге дагы мындан дагы жакшы пайдалуу видеолор тартат деп үмүттөнөмүн. Ошондуктан көчөт боюнча ошол мен айткан эмени номерге мен азыр сиздерге дагы ушул видеодо дагы айтып коеюн. Тугандар, 0709 588 282 ушул номер менен байланышыңыздар. WhatsApp, звонокко дагы жооп берет буюрса. Ушул номер менен байланышып толук маалыматты аласыздар. Дагы кайталайм, 0709 588 282. Сиздер каалаган көчөттү ушул акабыздан сурасаңыздар,
Бишкектен дагы, түштүк тараптан дагы эмелер филиалдары бар, сиздерге жеткире берет. Аны өзү менен дагы кошумча маалыматты өзү менен сүйлөшөсүздөр. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар туугандар. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Видеода кемчиликтер болсо кечирим сурайм, буюрса алдыда дагы жакшы сиздер үчүн пайдалуу видеолорду тартабыз.